Бегайым Абдыкайырова үй бүлөсү менен күнөскана иштеткенине 10 жылга чукулдап калды. 1 жыл аралыгында жыл мезгилине жараша түрдүү жемиштерди өстүрүшөт. Бул күнөсканага Бадыраң март айында отургузулган, учурда түшүмүн бере баштады. Күнөскананын жалпы аянты 35 чарчы метрди түзөт, ал эми ичиндеги абанын температурасы 35 градустан жогору. Каарманыбыздын айтымында Бадыраң өзү өтө назик келет. Ага өз учурунда туура кам көрбөсө ооруп калышы мүмкүн. Жылуулукту сүйгөн неме да булар. Аябай жылуулукту сүйөт. Анан жылуу да болуш керек, ным да болуп туруш керек экен да. Ушундай. Анан атак берсе жакшы берет түшүмүн. Тиккенде мен өзүм лесинка алып тиккем да, моягы эрте бышат, ылдый жагы кечирээк бышат. Бир жалпы терип алсаң, өткөрө албай убара болосуң да, арзан болуп калат. Дыйкандын айтымында аба ырайы салкын болгонуна байланыштуу Бадыраң бир аз кеч жетилүүдө. Деген менен бышкан түшүмдү сатыкка чыгарып, үй бүлөлүк каржыны толуктоого жакшы эле шарт түзүлгөн. Марттын баштагында отургузганбыз. Булар негизи 40 күндө уже түшүм берип баштайт. Эгер жакшы немеси аба ырайы жакшы болсо, 40 күндө уже түшүм берип баштайт. 70 жаштагы дыйкан Бегайым Абдыкайырова өсүмдүктөрдү күнөсканада өстүрүү талаага чыгарганга караганда бир топ натыйжалуу экендигин айтат. Сууду жакшы көрөт. Азыр биринчи урожайын баарын терип кетти. Эми экинчисини кайра 3 күндө кайра восстановить этилип калат. Анан суу жылуу болуш керек. Суунун поликарбонат деп коет, поликарбонат анын ысыктык тартат. Суу болбосо өмүр болбойт. Бадыраңдарда ушундай. Өпкөсүнө суук тийсе ооруп калат. Эмгектин эбин тапкан дыйкан фермерлерди мамлекет ар тараптан колдоого алууда. Маселен, Талас облусунда үстүбүздөгү жылы айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында 121 миллион сом каражат дыйкан фермерлерге берилген. 2024 жылдын бүгүнкү күнгө карата жалпысынан 295 адамга 121 миллион сом жеңилдетилген насыялар берилген. Анын ичинде жер иштетүүгө жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүгө 46 дыйканга 14 миллион сом мал чарбасын өнүктүрүүгө 249 фермерге 106,17 миллион сомго жеңилдетилген насыялар берилген. Ал эми айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо максатында айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында 1,2 миллиард сом каражат берилген. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бойкошев, Урмат Догдурбек уулу, Ала Тоо 24, Талас облусу.